Assalamu alaikum урматтуу менин программасынын көрүүчүлөрү. Мен азыр Баткен облусунун Кадамжай районуна караштуу Алга деген айылга кетип баратам. Ошол Алга деген айылда 63 жашка толгон Ирсалат деген энебизди Москвадан кыздары жана бул жактагы эң кичинекей уулу, күйөө балдары бардыгы кутуктап жатышат. Азыр бир жол алыс болсо дагы эненин батасын алуу мен үчүн ыйык милдет. Ошондой эле балдардын аманатын жеткирип, алдыдагы мүнөттөрдө сиздерге ушу менин программасынын кезектеги чыгарылышын тартуу кыламын. Байкап карап туруңуздар, кызыктын бардыгы алдыда. Лайк басып, катталганды унутпаңыздар. Assalamu alaikum урматтуу менин программасынын көрүүчүлөрү. Мен азыр Баткен облусуна караштуу Кадамжай районунун Алга деген айылына келдим туурабы. Мына ошо менин жанымда бүгүнкү энебиздин аты ким эле? Ирсалат. Ирсалат энебиздин документинде Ирсалат деп жазылган. Өзүн негизи Разия деп коет. Бирок Россияда Гүлшайыр деген эжеңиз бар. Гүлжамал деген эжеңиз бар. Гүлжамал, Нуржамал, Гүлбарчын, Асылкан жана күйөө балдары деп коелайбы. Күйөө балдары Таалай, Нур Тилек, ушулардын бардыгынын атынан бүгүн ушул Ирсалат энебиз канча жашка чыгып отурат? 64 жашка чыгып отурганы менен туулган күнү менен куттуктап ушу менин программасына буйрутма беришти эле. Азыр ушу саналуу мүнөттөрдө биз бисмиллахир-рахманир-рахим деп кирип барабыз. Мындай айтканда Ирсалат энебиздин көңүлүн көккө көтөрөбүз, Сиз канчанчы кыз болосуз? Мен эң кичинекей. Бул сюрпризди уюштуруу качан чыкты? Кимден чыкты бул идея? Менин эжелерим bundan bir ay murda апамды чакырып Москвага ойнотуп, анан жөнөтүштү бияка. Келгенде бир жума калды. Анан муну апам билбейт. Ошо эжелерим эле ошо интернет аркылуу көрүп, сизди чакырып. Урматтуу көрүүчүлөр, өтө алыс айылга келдим деп койсом болот. Бирок жолдору жакшы экен. Болгондо алыс болгону менен бирок жолдору асфальт экен, Азыр энебиз канча мүнөттөрдө келип калат? Азыр где-то 5 мүнөткө калып калбай. 5 мүнөткө калып калбай келип калса, биз бир канага кирип туралы. Себеп деген урматтуу көрүүчүлөр, энебизге мүмкүн болушунча билдирбегенге аракет кылалы. Көрүүчүлөр, менин программасынын көрүүчүлөрү, бул жерде азыр эки мырза турат. Бүгүнкү Ирсалат энебиздин дагы эң жакын адамдары болсо керек, өздөрүн угуп көрөлү. Сиз ким болосуз? Мен эң кичине уулу болом. Эң кичине уулу болсо? Жалгыз уулу. Жалгыз уул. Бирок жалгыз эмессиз, Кудай буйрса, Ирсалат энебиз бар, Аллага шүгүр. Ушу бүгүн ушул апабыздын, энебиздин туулган күнү экен. Ушул кандай таасирленип атасыз? Толкунданып атасызбы дегендей? Ой, маябай толкунданып атам. Аллага шүгүр, апамдын ушул пайгамбар жашы 63 жаш болуп атат. Ошону ушул жерде өткөзүп атабыз. Апама сюрприз кылып сиздерди. Ошол. Сиз кимиз болосуз? Мен эң кичине күйөө баласы. Эң кичине күйөө баласы болосуз. О, күйөө бала кызматта экен да бүгүн. Эне тууралуу айтып бериңиз, кайненеңиз тууралуу. Бүгүн мактабаганы качан мактайсың анан? Кайненем тууралуу өтө жакшы аял. Элем эле көп жашасын. Дайым ушинтип жүрө берсин, жадырап жайнап. Дайым бар болсун, бай болсун. Өтө жакшы аял. Өтө жакшы аял. Ооба, биз ыраазыбыз, баары жакшы. Энелердин баардыгы мээримдүү, тегиз болот, ушуга таан бересиң да, ушундай дүйнөдө бир гана адам болот дейт, адам зат болот дейт. Адамдын дагы адам болот дейт да, улуу адам бул төлкө ата менен эне дейт да. Мындан башка мээримдүү затты, мындан башка айкөл затты табыш кыйын дейт да, бул жарыктыктачы. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айтканы, ата эне ыраазы, мен ыраазы деген, Алла ыраазы деген. Ошон үчүн азыр биз саналуу мүнөттөрдө Ирсалат энебизди куттуктаганы кирип барабыз. Бул менин программасы. Ушундай жакшы ниеттериңиздер бүгүн орундалып турат, иншаллах. Мына урматтуу көрүүчүлөр, баласы менен эң кичинекей баласы жалгыз баламын деди. Кийин эң кичинекей күйөө баласы менен бир аз болсо маек кылдык. Азыр калган бөлүктү эненин жакындары менен ушулайбыз, Сиздер да куш келипсиздер. Рахмат. Ирсалат эне,
эне кандай, жакшысызбы? Ден соолуктарыңыз жакшы? Ушул сиздин перзенттериңиз ниет кылып бүгүн туулган күнүңүз экен, 63-64 жаш, Ушул күнү ушу жакшы ниет кылып менин энем деген программаны көрүп турасыздарбы? Ушул программага кичине мен дагы апамдын элесин ушул программага калтырып коем, башкалар сыяктуу деп ниет кылышкан экен. Азыр ушул мүнөттөрдө ушул ниеттер орундалып турат эне. Туулган күнүңүз менен кандай элестеттиңиз беле, элестетпедиңиз беле? Kafede Подаркаларын алып kılıp çıkıyoruz. kalıştı. Uydu desem, kafede yaşırak bulup beklemeye kalıştı. Siz gelişine kütbödüm ele rahmat. Атайын ушу сюрприз кылалы энебизге, энебиздин көңүлүн көккө көтөрөлү, сөөгүн агарталы деген максатта ушундай бир жакшы ниет кылыштыр балдарыңызчы. Бир ай мурда атайын сүйлөшүлгөн бул, ушул күнгө белгиленген. Энелердин катарына, бактылуу энелердин катарына сизди дагы ушул перзенттериңиз кошуп коюуну туура көрүшкөн. Азыр мына ушул перзенттериңиздин, балдарыңыздын белегин кабыл алыңыз дагы, анан сизден маек алабыз. Мынакей Бейишим апам деген гүлү эң кичинекей уулу тапшырып атат. Мындай айтканда жалгыз уулу экен. Урматтуу көрүүчүлөр. Бул болсо сиз жай намазы деп Гүлшайыр кызыңыз Москвадан атайын. Гүлжамал кызыңыз, кечиресиздер, Гүлжамал деген кызыңыз атайын ниет кылган жолугу өзүнчө. Бул жолук энебизге, бул жолук келиниңиз бар экен, Келиниңиз, ошо келиниме деп атайын өзүнүн. Аз да болсо ушул негизги белеги балдарыңыздын бул программа эне. Мынакей бул жолукту жакшынакай кылып ушул кыздар балдарыман эстелик деп салып коесуз. Намазыңызды ар дайым дуа кылып турасыз, Кудай бурса. Буга чейин да дуа кылып келгенсиз, иншалла. Бул болсо келини, мынакей Гүлжамал эже атайын Москвадан берген белегиңизди сиздин эң жакшы көргөн келиниңиз кабылдап отурат. Эми жайга кирсек дагы, отурчу жерге кирсек дагы, андан ары интервью алсак. Ага чейин Гүлжамал деген кызы дагы түз эфирде байланыштырып койгула деген видео бузуп кылып койсоңуздар смартфон менен. Бул кимиси болот бул? Небереси болосузбу? Жамал кызы. Менин кызылган күнүңүз менен куттайм. Өмүрүңүз узун болсун, көп жашаң. Rahmat. Бактылуу болуң. Ушундай туулган күндөрдү көпүнө өткөзөк. Rahmat. Жакшы. Мынакей эне кандай таасирленип атасыз? Мындай элестеттиңиз беле ушул күнгө? Ушул 64 жашка чыгып ушундай туулган күн өткөздүңүз беле ушул? Bu mezgilge şeyini ötküröt elegen. Жок, программа аркылуу мындай бир. Програмma arkılуу ötkürgön emesbiz. Bunu elestetpedim bile. Rahmat. Aybay tolkundanıp turam. Balдар kızlarıma, ömürler uzun, densolukları çın bolsun, baktılуу bolsun. Dünyadagi bardык жакшы нерселерди балдар кыздарыма каалайм. Мен айтканыңыз келсин. Эмнеге ыйлайын деп атасыз эне? Эмне толкунданып атасызбы? Сүйүнүчтүн көз жашыбы? Сүйүнүчтүү көз жашы. Сүйүнүчтүн көз жашы, албетте сүйүнүчтүн көз жашы. Энебиз толкунданып кетти. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, түз эфирде Гүлжамал кызы Россиядан кыздары чалып атат. Гүлжамал эже, саламатсызбы? Мына менин маңдайымда жакшынакай болгон Бейиштин образында болгон апаңыз турат. Сиз менен түз эфирге байланышууга убакыт келди, сүйлөшүңүздөр. Canım ablam, tuğan günün kutlu olsun, ömrümüz uzun olsun. Bizim baktığımızda daima şunu deyip, bayağı bayılıkçı bolup yürüverin. Rahmat Baldarın kızım. Rahmat. yönlerinin, baldarının toylarını inşallah nasip olsun. Değiştim canım abam. Rahmat. Apa, benim Hüseyin abam, tuğan günümüz beni, bir toğumuz için olsun, ömrümüz uzun olsun apa. Bizim dediğiniz oyunu kulüpsünüz yürüverin. Bunları yaştan koyun yaşan apa. Rahmat baldarım. Canım Bardыңарга денсаулык, дүйнөдө бардык жакшы нерселерди каалайм силерге. Rahmat. Temizde kalsa acıları bütünü söylüyor. Ayrıca safardan kelgenimizde bundan çok yetip kutlu olaylık. Allah'ım şu gündöründen. İnşallah aytkanыңар келсин кыздарым. Rahmat. Бактылуу болгула, өмүрүңөр узак болсун. Yakşı. Canım ablam. Өп коет экен. Жалгыз уулумдун кызы. Садага уулу, садага. Мындан өткөн белек барбы? Мынакей Ооба. урматтуу Москва жергесинде жүргөн Нисат энебиздин кыздары, энебиздин жанында турупсаңыздар башкача сезмексиздер. Биз мынакей жалпы ушул биздин курчап турган чөйрө энебиздин сүйлөгөнүн, сиздерге болгон ыраазычылыгын биз жоон терибиз менен сезип, башкача сезип атабыз. Эне ушунчалык бактылуу болуп, сиздердин ушул уюштурган белегиңизге жетине албай турган чагы. Эгерде дагы салам жолдосоңуздар айтып коюңуздар. Разычылык
беребиz. Ушундай сонун нерселерди уюштуруп, денсаулыкта балдарыңыздын бактысына чоң жакшы келиктер жүре бериңиз дагы. Аллахым сизге дагы бактылуу каарлыктар насип кылсын. Рахмат. Амин. Айтқаныңыз келсін. Энени куттуктоочулар болсо, могу сонун болуп күндө тийип турат да. Эгер ушул жерде болсо белектерин тапшыра бериңиздер, анан кирип дастаркан үстүндө. Дегенде мына ушул учур башталып калганына байланыштуу. Ушул учурду кое бербейли, эне. Сиз кимиз болосуз эне? Биз дагы Разия эженин эң достору, биздин эң бир улуу жакшы көргөн эжебиз болот. Мына Разия эже мына көп балдарды чоңойтtu, өзүнүн небрелерине Горький мектебинде 50 жылга жакындан бери эмгек кылып жатат. Биз ушул эжебизди урматыны дайыма жайга коебуз. Биз мына ушу бирге иштеп, эжекей менен дайыма ынтымакта жүрөбүз. Биз аны эжебиз, досубуз, эң бир жакын биздин насаатчыбыз, устатыбыз болот. Эми ушул өзүбүздүн белегибизди биз дагы туулган күнүнө куттуктап койсок, дайыма ден соолукта болсун, узун өмүр сүрсүн, балдарын жакшылыктарын көрсүн, дайыма максатыга жетип, бактылуу каарылыкты көрүп жүрө берсин. Амин, айтканыңыз келсин. Урматтуу көрүүчүлөр, кесиптештери өздөрүнүн белектерин тапшырып атат. Демек, азыр. Мынакей, ал арада сиздер дагы бир-эки ооз сөздөн сүйлөп коюңуздар энелер. Бул эми архив болуп калат. Сиздер дагы кесиптештер болосуздарбы? Ооба, биз мына ушу кесиптештерибиз. Туулган күнү менен куттуктап, өзүңүздүн бир ойлоруңузду билдирип койсоңуз болот. Разия эже, мына азыр биз ушундай эң жакшы күндөрдү өткөрүп атабыз. Азыр мына ушу видеодо тартылып атат. Сиздин туулган күнүңүз менен куттуктайм, узун өмүр каалайм, чың ден соолук каалайм. Ушу балдарыңыздын, кыздарыңыздын, неберелериңиздин күнүн көрүп, мындан кийин көп жашаңыз, узак жашап, дайыма ушулардын жакшылык күндөрүн көрүп жүрө бериңиз дейм. Мен айтканыңыз келсин, мынакей. Кесиптештеринен катар улай маягыкты уланта берели. Кандай? Эми Разия эже, өмүрүңүз узун болсун. Şu baldarın жақшылығын тең көрүң. Эң алайым өмүрүңүздү сизге берсин. Бактылуу эне болуп жүрө бериң. Дайым максатыңызга жетиң. Эмне тилесеңиз Аллахым тилегиңизди берсин. Рахмат. Мен айтканыңыз келсин. Кийинки энебизге да сөз берели. Ирсалат эже, бүгүнкү ушул туулган күнүңүз кут болсун. Мындай жаштан дагы 2-3 өрүн көрүңүз. Кийинки туулган күндөрүңүздө да ушундай тойлорду өткөрөйлү. Өмүрүңүз узун болсун. Ушул балдарыңыздын, неберелериңиздин күнүн көрүң. Ушул байбиче болуп, жакшы накай тайенеси, апасы болуп жүрө бериңиз балдарыңыз. Мен айтканыңыз келсин. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей Ирсалат эне жакшынакай кесиптештериңиз бар экен. Демек, мугалим болгонун турбайсызбы? Хорошо. Желаю ей долгожития. Я хочу, чтобы у нее все было хорошо, и чтобы следующий день рождения мы праздновали все вместе. К сожалению, моя мама не смогла приехать из Москвы, но зато я приехала и поздравляю мою бабушку с днем рождения. Рахмат. Небереңиз мынакей. Албетте, мынакей эң улуу кызы. Анда сөз сизде эже. Ушун көтөрөм. Эне улап коюп Сүйлөй бериң. Apa, tуулган күнүңүз менен куттуктайм. Ден соолукта болуңуз. Биздин пешкилерибизде дайыма бар болуңуз. Рахмат. Өмүрүңүз узун болсун. Ошо баарыбыздын пештерибизде бар болуңуз, бала өмүрүңүз узун болсун. Рахмат силерге да ден соолук каалайм. Турмушуңардан дагы, ишиңерден дагы бардык жагынан бактылуу болгула. Үй бүлөңөр менен тынч болгула. Рахмат кыздарым. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, эң улуу кызы. Москвадабы бул кызыңыз дагы? Төртөө Кыздарынын подаркасын мен тапшырып коеюн. Москвадагы кыздар, эжелеринин подаркаларын. Москвадагы эжелеринин подаркасын, белектерин ушул жактагы кызы тапшырган атат. Мынакей тагыраагы жакшынакай болгон шакек экен, алтын шакек. Биздин торту да тартып коебуз. Бул торт, мынакей урматтуу көрүүчүлөр, мынакей тортко болсо туулган күнүңүз менен деп туруп, апа деп сонун кылып туруп жазып, мынакей
Эң кичинекей күйөө баласы көтөрүп турат. Мынакей кызы шакегин тапшырып атат. Şu kızlarınızın atынан апа, көп жашаң, ömrünüz uzun болсын. Рахмат. Рахмат. Бар болуң, биздин пешинебиз. Рахмат. Эле бул тортты гана тортты дагы бир көрүп коюңуз өзүңүздүн көзүңүз менен. Мына ушундай жакшынакай тортты атайын заказ кылып, буйрутма кылып, сизге бүгүнкү туулган урмат деп Чоң рахмат. арнап атышат. Рахмат. Эле Балдарыма да, кыздарыма да бардыгына чың ден соолук, узун өмүр каалайм. Бардыгы кошо көрсүн жакшылыктарды. Бала чакасынын урматына ээ болуп, кошо карып жүрө бериштерине тилектешмин. Айтканыңыз келсин. Ерселет эле ушул жашка чейин ушул 30 жыл 40 жыл мына кесиптештериңиздин айтымына караганда мугалимдик агартуучулук тармакта кызмат кылыпсыз. Ушул кызмат тууралуу айтып берсеңиз, мисалы ушул кызмат кылып да канча баланы эрежеге жеткирдиңиз дегендей бир. Мен 1977 жылдан бери мына ушул Максим Горький орто мектебинде эмгектенип келе жатам. Ошол күндөн бери мына ушул бир жерде эмгектендим. Мына быйыл 45 жылдын жүзү болуп атат. Кудайга шүгүр. Мен окуткан окуучуларым азыр бири Москвада, медфакты бүтүп ошол жерде окуп атат. Калгандары дагы ар түрдүү кесиптин ээлери. Кудайга шүгүр. Азыр күнгө чейин эмгектенип атам, бирок пенсияга чыктым. Ардактуу пенсияга чыктыңыз болгондо дагы себеп дегенде агартуу тармагындагы өкүлдөрдүн пенсиясы өтө ширин болот. Себеп дегенде аркасындагы шакирттер ушунчалык көп болот, Бар болуңуздар. Гана кийинки белек тапшыруучулардын катарын улай берели. Сиз кимис болосуз? Мен Алсын болом. Урматтуу жеңе, биздин аксакалыбыз, биздин башчыбыз, энебиз дегендей. Жеңе, өмүрүңүз узун болсун, өздүк мейрамыңыз кут болсун. Алтын башыңыз аман болсын, ар дайым балдарыңызга баш болуп жүрүң. Жеңемдин 1 уул 5 кызы бар. Өмүрлөрү узун болсун, ден соолукта болуңуздар. Баардыгыңыздар максатыңыздарга жетиңиздер. Аябай мен да толкунданып турам, кечиресиздер. Ушунчалык жакшы көрүп кес бул инсанды, ошон үчүн толкунданып бир аз сүйлөгөндө дагы жашырып кете жаздады, эже. Кана кийинкилер кас катар тизилген белек берүүчүлөр, Ирсалат энебиздин эң жакын адамдары. Сиз ким болосуз? Алсыны болом мен дагы. Балдарыңызды, кыздарыңызды, неберелериңиздин рахатыда жүрүң. Дайым ушинтип туулган күндөрдүн мындан буягы дагы 100 жашка чейин өткөрүп жүрүң. Өмүрүңүз узун болсун. Мен айтканыңыз келсин, белек бешкектерди тапшыра бериңиздер. Аусын деп коет ошо кыргызда, ошо аусындары белектерин тапшырып атат. Биз 6 аусынбыз. 6 аусын бир туугандай эле болуп калыпсыздар, Ана кийинки эжебиз мынакей даярданып турат. Сиз кимис болосуз? Небере келин. Небере келин. Айта бериңиз сени. Туулган күнүңүз үчүн жүрөктөн куттаймын. Өмүрүңүз узун болсун, ден соолугуңуз чың болсун, ишиңизде ийгилик каалайм. Ушу балдарыңыздын, неберелериңиздин убактыга көп жашап жүзгө кирип жүрө бериң. Рахмат. Мен айтканыңыз келсин. Мынакей дагы бир торт көтөрүп, дагы бир жакыны турат. Бул аусына кичине аусынбыз. Эң кичине аусын болосузбу? Аусындарыңыз аябай көп экен, аусындарыңыз. 6 аусын. Ауышкам 6 бир тууган болгон. Дайым көп жашаң, жүзгө кириң. Рахмат. Сизге да ден соолук каалайм. Энебизди бир ушул белек тапшыруучулардын бир кутуктоолорун угузуп коюп туруп андан кийин дагы маякты алабыз, урматтуу көрүүчүлөр. Мына ушул эң кичине уулу энеңиздин жанына келсеңиз, эненин белектерин алып коюңузбу оларды? Мына ушул сиз үчүн ушул дүйнөдөгү эң улуу инсан Ирсалат эне болсо керек. Ушундай ниеттебиз иншаллах. Сиз үчүн бул инсан ким? Мен үчүн бул инсан эң бул дүйнөдөгү баасы жок апам. Аллахым апамдын өмүрүн узун кылсын. Ден соолуктарын чың кылсын. Ар дайым ушинтип бизге баш көз болуп, небере чебере кыбыра-шыбыраларын тойлоруну көрүп, ушинтип жыргалчылыкта ойноп күлүп, эч бир жамандык көрбөстөн жүрө берсин. Амин. Рахмат балам, рахмат. Эң жакын бейишибиз апабыз. Эми мына ушул баягы арбак сезет деп коет да, мисалы ушу атакебиз да сезип аткан чыгар да, ушул инсан тууралуу дагы ушул экөөңүздөр сөз кылбасаңыздар болбойт да. Атабыз кандай адам эле? Атам дагы мугалим эле. Атам эми пайгамбар жашында 63 жашында өтүп кетти, Алланын буйругу экен.
Ошол апам экөө бир мектепте иштеп жүрүшүп пенсияга чыгышты. Ошол эми айла жок экен. Бейишин берсин, калган жакшы күндөрүн ушул кийинки небере чеберлерге, энебизге, жакындарына берсин, Эми мезгилинде ал жөнүндө аз дагы сурайбыз. Мынакей келини сүйлөтүп койлу, келини себеп дегенде атайын ушу Россиядан Гүлжамал деген кайнежеңиз болот да, ошондо кайнежеңиз аябай сиз тууралуу жакшы сөздөрдү айтып бизге дайындаган, сөз интервью алып коебуз депчи. Ушул бүгүнкү адам тууралуу эмнеге жашап атасыз? Бул жакшылыкка, албетте бул жакшылыкка, себеп дегенде кайненесин жакшы көргөндү, кайнене менен келиндин ортосундагы мамиле мына ушундай болсо, урматтуу көрүүчүлөр, бул көрсөтүү кийинкилерге сабак болсун дерет да. Кана эми өзүңүздүн туулган күн ээсинде болгон өзүңүздүн жакшы тилегиңизди билдире бериңизчи. Энебизге жакыныраак туруп алыңыз, болбосо ошо жакыныраак туруп алып. Келиниңиз тууралуу өзүңүз айтып бериңизчи гана, мына ушул келиниңиз тууралуу гана. Жалгыз эле келиним. Жалгыз уулга 5 кыз, ошол келиним жакшы, иманы саптуу. Мен буну келин деле дебейм, ушу кыздарым катарында 5 кызымды 6-чы кызмын деп эсептейм. Бул аябай кайнатасын жакшы көрөт эле, ошого ыйлап атат. Эми абламдын жазыгы экен, 2 жыл өтүп кетти, алиси суу илек. Ошого барыбыз токтоп. Бейиштик болсун, Куран окугандан башка колубуздан эч нерсе келбейт дегендей. Аллахым ушу бейишин тартылган болсун да. Кандай эми ушул энебиз тууралуу бир-эки сөз өзүңүздүн жүрөктөн чыккан сөздөрүңүздү тартып алсаңыз болот. Апа, туулган күнүңүз менен өмүрүңүз узун болсун, биздин бактыбызга сиз бар болуп. Биздин башыбыз аман эсен, баш көз болуп жүрүшүз. Рахмат. Эжеңдерден барды, рахмат. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, кайнене менен келин ортосунда мамиле мына. Мындан өткөн мамиле жок болсо керек деп. Мындан өткөн мамиле артыгыраак болот. Сизди 100гө чыгара тургандагы Кудай бурса 90го чыгара тургандагы мына ушул инсандар жаныңызда турган келин, жаныңызда турган жалгыз балаңыз. Бирок жалгыз деп айтпаш керек, себеп дегенде 5 эжеси бар. Сиз бар. Бала чакасы бар дегенде бул дүйнөдө мындан өткөн бактылуу кирмем жок. Айта бериңизчи. Кайнене сиз үчүн кандай адам мисалы? Кээ бирлер ушул кайненени мисалы баарыбыз эле муну арай көз чарай баш тиги моюнга алышыбыз керек дегендей да, мисалы кайнене дегенди кантип сыйлаш керек? Бул кандай адам болот? Ушу кийинки муунга бир үлгү катары бир сүйлөп берип койсоңуз эже. Кайненеси бар келин, кандай десем, бактылуу, анан иштери так. Кайненеси бар келинин үйгө барсаң бар жогу жакшы дейт. Кайненеси жок келинин үйү шерменде дейт. Мынакей аябай сонун сөз болду мынакей. Кайненем дебейм, апам дейм. Ошо болду, рахмат. Рахмат сизге, чоң рахмат сизге. Сөзсүз түрдө тагасын кутуктаганын биз күйөө баласы. Күйөө балаңыз, мынакей күйөө баланы пайгамбарыбыз сыйлаптыр дейт. Москвадан бир сизди куттуктап коеюн деген экен, Сүйлөй бериңиз аба. Сүйлөй бер. Кандайсыздар, отурасыздарбы? Туулган күнүңүз менен. Рахмат, балам, рахмат. Туулган күнүңүз өткөрүп, биздин бактыбызга, неберелерибиздин бактыбызга бар болуң. Оору айтып калбай, биздин бактыбызга жеңил жүзүп жүрө бериң. Рахмат, айнан рахмат. Рахмат. Чоң Максатыңарга жеткире чоң рахмат. Ишиңерге ийгилик, өмүрүңөр узун болсун, бактылуу болгула балдарым. Чоң рахмат, урматтуу көрүүчүлөр, мынакей кийинки дагы куттуктоо элери калдыбы, калбадыбы? Кана сиз да сүйлөп коюңуз, ушул жерден интервьюлардын баарын бүтүрүп коелу, анан жалпы кадр алабыз. Сиз кимиз болосуз? Мен Жанта эжем. Неберес, сүйлөп коюңуз бүгүнкү бир салат энебиз тууралуу. Рахмат, мынакей сиз да сүйлөп коюңуз. Кайнене туулган күнүңүз менен өмүрүңүз узун болсун. Биздин бактыбызга бар көп жашаңыз.
Amin. Aytkanыңыздар келsin. Мына ушу жалгыз күйөө баласы, ой, жалгыз демне, кичинекей күйөө баласы кайнененин жанында мына күйөө бала менен мамилени, тиги кайнененин мамилесин бир көрсөтүп бериңчи. Жакшы, биздин мамиле өтө сонун. Өзүм өтө жакшы. Разыбыз биз өтө сонун. Туган күнүңүз менен көп жашаңыз. Рахмат, чоң рахмат. Тынч жүрүңүз. Ушу биздин биздин эмебизди көрүңүз. Өзүңүздү көрүңүз. Ушу сыйыбызды көрүңүз. Урматтоолугуңуз менен. Рахмат, чоң рахмат сизге дагы. Туган күнүңүз менен дагы. Рахмат. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, мынакей Ирсалат эне жанатан бери сиздин кулагыңызга жалаң ушундай бир толкунданган, жакшынакай бир жүрөктөн чыккан сөздөр угулуп атты. Өзүңүздү кандай сезип атасыз мына ушул учурдан пайдаланып ушундай бир коомдо бир ушундай бир көрүнүштөр пайда болду да, мисалы атасын сыйлабаган, апасын сыйлабаган, келини сыйлабаган, келини болсо кайненеси менен мушташта кеткен ушундай учурлар жок эмес. Мына ошолорго эне катары мына ушул өзүңүздүн бир кеп кеңешиңизди айтсаңыз. Аллага шүгүр. Балдарыма, келиниме, күйөө балдарыма өтө чоң ыраазычылыгымды билдирем. Булар мына күйөө бала деле дегим келбейт. 4 күйөө балам бар. 4-өн деле өзүмдүн уулумдай көрөм. Бардыгы апа деп Аллага шүгүр сыйлап турушат. Чоң рахмат. Буларга эми учурдан пайдаланып, булар дагы өмүрлөрү узун, ден соолуктары чың болсун, бактылуу болсун, балдарынын жакшы күндөрүнө ээ болуп, мени сыйласа буларды Кудай сыйлап, булар дагы мага окшоп тайыне тайта болуп жүрө берсин. Мынакей биздин программанын бир бейтарап бир тапшырмасы бар да эне. Эгерде шарт болсо, мүмкүнчүлүк болсо, мисалы ушул 5 кызыңыз жана балдарыңыз ушу энебиздин үнүн ар дайым ушу архивге сактап коелун деп бир куплеттер болсо, мугалимдер сөз сыр билсе керек, эжеби сырдаса керек, ушу бала тууралуу, эне тууралуу, жашоо тууралуу болсо бир куплет ырдап койсоңуз эне. Ушу архив үчүн калсын. Kölük gül açarım, balam baktım balam bazarım, baldan tatlı gülden çıtardım, var baylığım mülküm murasım, arede ay bepem ay, balam baktım benim Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, энебиз бир кездеги ушунакай жакшынакай болгон бөөктөрүн эстеп кеттиңиз а бир. Мынакей ушунча мынагы ооба кичинекей мезгилдерин, ошол мезгилдерди бир эстеп коесуз да кез отуруп а. Азыр ушу 5 кыз, бир уулуңузду ушинтип мына алдейлеп, алдей ырын айтып, бешиктерин өтүп чоңойттуңуз. Мына ушуларды жакшы мээрим төгүп чоңойтуп койгон экенсиз, мынтип үзүрүн көрүп атасыз эне. Кудайым буйруса ушулардын жакшы сөзү менен, жакшы мамилеси менен Кудай буйруса 80-90-100 жаш сизге эч кеп эмес деген жакшы бир ниетти билдире берели Кудай буйруса, амин деп, Рахмат силерге дагы. Рахмат. Азыр эми бул кудалар келип калды дейт мынакей, кудаларын сөзсүз бул кудалар. Тартып койбосок болбойт сөзсүз түрдө. Мынакей бүгүнкү Ирсалат энебиздин туылган күнүнүн урматына чогулуп. Туган күнүңүз менен. Сиз кимис болосуз? Кудасы болом. Кудасы болосузбу? Бүгүнкү ушул Ирсалат энебиздин туылган күнү экен. Ушулга өзүңүздүн бир жакшы бир сөздөрүңүздү, ниеттериңизди айта берсеңиз болот. Эже туылган күнүңүз менен ушул балдарыңыздын бактыга көп жашаң. Ошол менен аман болсун, бактылуу болсундар. Аксакал айтсаңыз, мисалы ушул бүгүнкү күндө ушул кудаларга болгон бир өзүңүздүн бир. Мен ар бирин тартып атам мына. Келини менен кайненесин, күйөө баласы менен кайненесин, анан кудасы менен куданын ортосундагы мамиле кандай болуш керек деп ойлойсуз? Жакшы болуш керек, Кудайга шүгүр, жакшы. Ушу мисал катары айтсаңыз, ушу кеп кеңеш катары айтсаңыз, кийинки муунга ушул сабак болуп калсын. Ошол балдарынын бактыга аман эсен болсун. Куда менен куда өтө жакшы болуш үчүн эмне кылыш керек? Урмат, сый менен 1000 жылдык куда болуп жүрө берелик. Мен айтканыңыздар келсин. Мынакей жанында кудага окшойт а? Кудагыңыз болгон өзүңүздүн жүрөктөн чыккан жакшы сөздөрүңүздү айта бериңиз эне. Туган күнүңүз менен эже көп жашаңыз, өмүрүңүз узун болсун, балдарыңыздын бактына жакшылыктарын көрүп, төрлөрүн көркү болуп жүрөбүз эже. Ушундай күндөрдү көбүнө өткөрүңүздөр. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, Ирсалат энебиздин жанында бир туугандай болгон эң жакын адамдар, кудалары келип, өзүнүн жакшынакай болгон
берип атышат, белек бечкектерин тапшырып атышат дегендей. Урматтуу көрүүчүлөр, мен эмне үчүн ушул инсандардан ар бир сабак болсун деген иретте интервью алып атам. Себеп дегенде программанын максаты ушундай. Программанын максаты ушундай идеологияны ишке ашыруу болгондуктан ушундай маектерди алып атам. Эми урматтуу бүгүнкү туулган күн иш чарасына чогулгандар Москвадагыларбы? Келинди да. Сөзсүз түрдө мынакей, сөзсүз түрдө. Мына сизди жакшы көргөн адамдардын катары эч качан суюлбасын, мынакей Москвадан атайын. Рахмат бардыгыңыздарга. Урматтуу көрүүчүлөр, келин ушунчалык жакшы көрүшөт экен бардыгы. Чоң рахмат. Угултат. Единица да. Единый келин. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге да ушундай келин буйрусун мен. Айтканыңыздар келсин, рахмат. Рахмат. Рахмат бардыңыздар. Рахмат сиздерге. Келин да туулган күн экен, кече. Bir gün эми 1000 күн эмес, кайненеси менен экөөнүкү бир экен, сиздин экөөңүздөр бир экен. Эми ушул учурдан пайдаланып айтсаңыз, мына ушунчалык жакын урмат сыйга жеткизиштин кандай секрети бар деп ойлойсуз? Ал үчүн эмне кылыш керек? Көпчүлүк келиндерге сабак болсун да. Эмне кылыш керек? Мен эжемдер менен бардыгы менен бир туугандай эле мен Сыйлаш керек. Урматташ керек, сыйлаш керек, жакын болуш керек дегенде анча-мынча кептерин, ашша кептерин сабак иретинде сиңирип коюш керек дегенде, себеп дегенде сиздин кайненеңиз укмушта, мына кайненеңиздин кеңеши менен сиз ушундай бир кадыр барып кээ болуп турасыз, мынакей. Ушул кыз сүйлөбөй калды го, бул кыз жакыныраак туруп сиз кимиз болосуз? Небереси болот экенсиз, мынакей. Небереңиз дагы көзүнөн жаш чыгып кетти, себеп дегенде сизди ушунчалык сүйгөндүктүн белгиси. Жашоо өткүнчө ата-энелердин кадырына жетеле. Ошон үчүн бул жөнүндө эртең эмес, бүгүн ойлонолу. Апалардын өмүрү Аллахка аманат. Ар бир тилегим айласын тапкан, түн бою уктабай тербетип чыккан. Бейишим өзүңсүң ардагым апа, асылым менин ардагым апа. Мен үчүн канча сен түйшүккө баттың, жан апа чачыңды бу бакта басты. Кагылым өзүңдөн айланам апа, асылым менин ыйыгым апа. Биз үчүн бакыттын жолуну курган, жан апа сиз үчүн жанымда курман. Канткенде ак сүтүң актаймын. Ушул программанын чыгышы тууралуу себеп дегенде мен башында айтып коеюн темасын. Бул программанын максаты коммерческий багытта эмес, бул эне менен баланын, бала менен атанын, кайнене менен келиндин, кудагыйлардын, жакындардын ортосундагы мамилени бекемдөө идеологиясын ушул кыргыз деген коомчулукка жайылтуу да максат. Ошон үчүн ушул менин программасы кандай, жактыбы сизге?
Рахмат, менен программасы мага аябай жакты. Ушуну уюштурган силерге аябай чоң рахмат. Өмүрүңөр узун болсун, ден соолугуңар чың болуп, дайыма элдин кызматында жүрө бериңер. Рахмат. Өтө сонун программа экен. Мен өтө толкунданып, ушунчалык мен бул күндү да күткөн эмесмин. Аябай толкунданып болдум менин сезимимде. Рахмат чоң. О, мен айтканыңыз келсин эми. Çalıksan egerde apa Жүрөйүн senin тирегиң болуп Эже сүйлөй бериңиz. Апа, туған ömrümüz uzun olsun, densalığınız çın olsun. Bizim baktığımız dardayım. Yüreğini. Koşu, men. О, подружка сүйлөт. О, орус кыз сүйлөт атындаки. Спасибо. Спасибо. Рахмат, спасибо. Онда танитын. Кантелем дейм, жакында келди жеңил. Эми сотканы берип койсоңуз, сен өзү. Мына апама берейин. Ооба. Рахмат, кандайсыңар? Спасибо. Мына урматтуу көрүүчүлөр, менин аркамда ушу Исаат эненин эң жакын адамдары ушул чайканалардын бирине кирип, туулган күндүн урматына болгон иш-чараны андан ары улаган атат. Мен ушун менен Баткен районуна караштуу Кадамжай район, Баткен облусунун Кадамжай деген районундагы Алга деген айылда ушул Исаат эненин жакшынакай салтанаттуу туулган күн деген иш-чарасынан чыгарылышын жыйынтыктап атам. Энелерди, аталарды көзү тирүүсүндө сактап калалы. Кийинки ушундай сүйүнүчтөрдөн, ушундай кубанычтардан жолукканга чейин эсен аман болуңуздар.